Ықылас деген эмне? Аллага болгон ықылас кандай болуш керек бир туугандар? Ықыласыбыз барбы же жокпу? Аны кантип билишибиз керек? Кыяматка барып билгенибиз кеч болот. Кыяматка баргандан кийин кармаган орусобуз кабыл болду, болбоду? Окуган намазыбыз кабыл болду, болбоду? Айткан баяндарыбыз, заваттарыбыз кабыл болду, болбоду? Аны кыяматта билүү ал кеч болот. Хаким болгон зат, мээримдүү, боорукер болгон зат, ар бир кылган жакшылык амалың ушул дүйнөдө кабыл болуп жатабы, жатпайбы? Аны Алла Таала өзүнүн хикматы менен айтып кеткен, билдирип кеткен. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин ыкыласыбыз барбы, жокпу? Кайдан билебиз? Шайтан мени азгырып жатабы, азгырбай жатабы? Аны билүүнүн жолу ошол ыкылас деген эмне экенин билип алсак, ошондо билет экенбиз. Ихлас деп, ихласын деп арабтар айтат. Ихлас деген бир нерсени башка нерселерге аралаштырбастан так өзүнчө ажыратып коюуну айтат экен. Мисалы дейт, ар бир кылган ибадатың, ар бир кылган жакшылыгың жалгыз жараткан Аллахты гана максат кылып, жалгыз жараткан Аллахты гана ниет кылып туруп жасаган болсоң дейт, анда ал амалың ихлас менен болгон болот дейт. Сенин ыкыласың бар болгон болот дейт. Ошондой ниетте, ошондой максатта бир ишти аткарган болсоң, анда сени шайтан азгыра албайт дейт. Эми биз жалгыз жараткан үчүн, жалгыз Алла үчүн ушул ибадатыбызды кылып жатабызбы? Кылган жакшылыктарыбызды, берген садакаларыбызды, куруп койгон мечиттерибизди жалгыз Алла үчүн кылдыкпы, же дагы башка максат болуп кеттиби? Аны билүүнүн жолу дейт. Мындай дейт алымдар. Эгерде сен дейт бир жакшы амалды аткардың дейт. Ушундай бир жакшы амалды аткардың, өтө сооптуу, өтө бир элге пайдасы тийген бир жолду салып койдуңуз, жолду оңдоп коюшуңуз мүмкүн. Же бир оорукана же мектеп ачып койдуңуз, иши кылып, ушундай бир өтө бир жакшы бир амалды жасадыңыз. Бирок ошол жакшы амалыңызды аткарганыңыздан кийин эч ким артыңыздан сүйлөп чыккан жок. Сизге рахмат айткан жок. Сизге ыраазычылык билдирген жок. Ошол учурда дейт, кылган жакшылыгыңды эч ким баалаган жок дейт. Президенттен баштап кол астында жүргөн келинчегиң болобу, балдарың болобу, досторуң болобу, эч кимиси ошол жакшылык ишиңди мактап, сени даңазалап, WhatsApp'тан сага бир лайк басып, молодец деген нерселерди айткан жок дейт. Ошондой учурда дейт, сен өзүңдү жаман абалда сезбесең дейт. Эмне үчүн мен ушундай жакшы амал аткарсам, эч ким мени баалап койгон жок. Эч ким мага бир рахматын айтып койгон жок. Жогору жактан дагы бир ыраазычылык билдирип койгон жок. Жанымдагы досторум дагы, "Ай, машалла, Алла сизге береке берсин" деген бир жакшы тилегин айткан жокпу деп көңүлүңүзгө алып, жүрөгүңүз чөгүп, өзүңүздү башкача бир абалда сезе турган болсоңуз, анда кылган амалың, жакшылыгыңда бул жараткан жалгыз Аллахтын ыраазылыгы болгон эмес дейт. Башка дагы максат болуп жатат дейт. Анын каршысында Кудай сактасын, ар бир адам ката кылат. Пенде болгондон кийин күнөө кетирет. Бир күнөөнү бир туура эмес амалды аткарып койсок, аткарып койгон учурубузда аны башка бир инсандар көрүп калды, көз түшүп калды. Көрүп, көз түшүп, ошол кылган амалыңызды артынан сүйлөп жатышат. Ушундай адам экен го бул. Ушундай жаман амал аткарган турбайбы? Деп ошону көрүп, артыңыздан сүйлөп, өздөрүнчө сүйлөшүп калган учурду карап, байкап калсаңыз, өзүңүздү ушундай жаман амалда сезип, ушундай ыраазы болбой, ушулар эмне үчүн мен жаман амалымды көрүп калды деп, өзүңүзчө ачууңуз келип,
жүзіңіз өзгөрүп, көңіліңіз түшүп кала турган болсо, анда бул сизге белги берип жатат. Ыхлас деген сизде жок экен, же болбосо өтө аз экен. Шайтан ыхласы сага бекем болгон адамды гана аскара албаймын дейт. Ыхласыңыз бар, жок, бу кантип билебиз десек, ушул экен жолу. Bir жакшылык амалды аткардыңыз, же bir жаман амалды аткарып койдуңуз, бирок сизди жакшылык амалыңыз үчүн эч ким мактап да, даңасалап да, рахмат да, эч нерсе айткан жок. Куду менен көрүп турат, бирок көрмөксөнгө алып койсо дагы, сиз эч качан жүрөгүңүз чөкпөсө, өзүңүздү жаман абалда сезбесеңиз, же болбосо Кудай сактасын bir күнөө иш аткарып аткан болсоңуз, ошол күнөө ишиңизди башка бирөөлөр көрүп калып, артыңыздан сүйлөп, ушундай кылды го деп көрүп кала турган болсо, ал көрүүсү менен сиз ошол кылган амалыңыздан өзүңүзчө жаман абалда сезип, өзүңүздү көңүлүңүздү түшүрүп ала турган болсоңуз, анда билиңиз, ыхласыңыз аз болгон болот, же болбосо Кудайга болгон ыхлас жок болгон болот экен.